2024-жылга салыштырмалуу 25-жылы ушул мыйзам бузуулар азайдыбы же көбөйдүбү? Статистикада кандай бул? Негизинен бул жанагы сатып алуулар тармак жагында азайды. Бирок азыр эле айтып кеттим эле, бул жанагы отчеттуулук жүргүзгөн жагынан көбөйүп атат да. Биздин бүгүнкү күндө жаңы салынып аткан имараттын баарын эмнегедир ушул жергиликтүү бюджеттерде дагы, министрликтер дагы жаңы салынган имараттарды же болбосо жаңы курулган жолдорду Кыскача айтсаңыз, эми отчет эме деп атат, көп азая баштадыбы? учетко баланска албай атат да. Бул эми айтайын дегеним, сиздердин иштериңердин мына эффективдүүлүгү кандай болуп атат деген суроону бермекмин да. Ошол жылдан жылга азайып атат экен да, же көбөйүп атабы? негизи азайып атат. Азайып атат. Значит, жакшы экен бул жагы. Анан эми сиз азыр ушул эң көп мыйзамыбызды ушу бюджеттик аткарууда кайсы министрлик же кайсы мекемелер болуп атат да. Эми азыр сиз айтып кеттиңиз, 171 кызматкерге чара колдонду деп айтып атасыз да. Ошол аттарын айтыңыз, бул отчет болуп атат да сиздердики. Бүт баардыгы карап отурушат, коомчулук карап отурат. Эң көп кайсы министрликте ушу мекемелерди көп мыйзам бузду? Талайбек Насырбекович, бул жерде баягы каржы бузуулардын түрүнө жараша болот да. Мисалы үчүн финанс министрлигинде бул баягы бюджеттик түзүмдү пайдаланууда ошол жерден кетирилген мүчөлүштөр болот. Ал эми транспорт министрлигинде өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө жол көп салынып атат. Ошол жерде дагы баягы өзүнүн көлөмүн көбөйтүү жагы болот. Минстройдо дагы ошондой эмеси көбөйтүү жагынан болот да көлөмү. Ал эми айыл жергелеринде болсо, мен азыр айтып кеткендей, негизинен ал жерде деле мындай өтө грубый нарушение жок, бирок жанагы учетту жүргүзө албагандыктан жанагыдай баланска албайт, амортизациясын жакшы жүргүзө албайт. Анан негизинен бизге кошумча булактар деп айтып кеттик эле, жергиликтүү бюджеттерден ал жанагы ижарага барган жерлердин арендасын алуу боюнча, мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинде дагы ошол дивидендтерди алуу боюнча толук кандуу иш жүргүзүлбөйт. Ошол ижарага берген эмелердин дебитордук карыздары абдан көп да. Ошол дебитордук карыздарды бюджеттик мамлекеттик мекемелер жашырганга жаап атат. Анан биз ошолордун баарын кайра учетко восстановить этебиз. Ушу учет жагынан эле көбүрөөк кетет. Анан мына жергиликтүү бийликтерде азыр айтып атасыз, эң көп кайсыл шаарларда болуп атат мыйзам өзү? Биз былтыр Бишкек мэриясында ошо кошумча булак деп 13 миллиард 600 миллионду тактап бердик. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Бишкекте бүгүнкү күндө абдан жана турак жайлар курулуп атпайбы? Же бөлөк имараттарды курган курулушчулар ошол арендага жерди алып, биринчи куруп, бүтүп, аны эксплуатацияга бергенден кийин өзүлөрүнүн чечими боюнча бул токтом кабыл алынган мэрияныкы. Бул жерлерди сатып алыш керек рыноктук баа менен. Бирок ошол эмнегедир ошол жерлерди сатып албай эле ошол боюнча калып кеткен. Биз ар бир курулушчулардын канча салып, чарчы метр, канча опущение деп ошону жазып берип, бүгүнкү күндө укук органдары иш алып барып атат. Эң чоң бул эми 13 миллиард. Негизги көйгөйлөр, мына мамлекет сатып алууларда негизги көйгөйлөр кайсылар болуп атыптыр? Аныктап чыктыңыздарбы? Азыр бул жерде окугандай, ал жерде көп деле сумма болгон жок. Сатып алуулар боюнча, именно жанагы мен айткандай ушу учетко алган боюнча, жанагыдай жерге көйгөйүн айтып бериңизчи. Көйгөйлөр, негизги көйгөй. Көйгөй ошол негизинен бул жергиликтүү шаарларда болот да, өзүңүз жакшы билесиз, жанагы департамент муниципальный имущество деп коебуз го, управлениясында. Ошол жерде арендага барган, берген баягы имуществолордун, мекемелердин, имараттарынын түшүшү өтө абдан оор да, начар. Анан жердин ижарасы. Түшүнүктүү. Мына ушул мыйзам бузган, азыр айтып кеттиңиз, биз сунуш гана берип атабыз деп. Ушул негизги кетирилген министрликтерге, жетекчилерге, азыр көпчүлүк маалда ошол жерде иштеп аткан бир жөнөкөй адистер, жөнөкөй кызматкерлер гана мындай эскертип алып, же кызматтан четтетилип калып келип атат да. Ушунун аркасынан да негизги баягы мыйзам бузган министрликтер, мекемелер болсо, ошол сиздер дагы ошо менен күрөшүш керек да, сунуш берип коюп гана калбастан, эми Алмаз Ишенбекович. Эми бул бюджеттин акчасы, бул элдин акчасы да. Ошондо жылдан жылга баягындай эме боло бербеш керек, кайталана бербеш керек да. Ошон үчүн чарага катуу турушуңуздар керек деген ойдомун да. Анан
быйыл, например, Азай Сарканышанов дагы айтып кетти. Былтыркы мыйзам бузулган мекемелер же мына жылда кайталанган учурлар болуп атабы? Же министрликтер же ошол бир жыл кетирилген силер эми мына көзүнө сайып көрсөтүп атпайсыздарбы? Аудитор мына ошону жойгондон кийинки жылы кайталанган эмелер жокпу? Азыр эле Айсара Ханышановна өзү кыргыз индустрияны эстеп кетпедиби? Биз кыргыз Кыргыз индустрияда ал эми чара колдондо түрмөгө отуруп чыкты. Аны биз билебиз, акча бөлүнүп берген, жаңы башталган ишканалар. Негизги постоянно иштеп аткан министрликтерди айтып атам. Мына азыр бюджеттин негизгиси 57% ушу бюджеттик мекемелерде болуп атат да, мыйзам бузуу. Бул көп да, 57% деген. Өткөн жылы 24 канча пайыз болгон? Былтыркысы эсибизде жок экен азыр. Тактап берем. Барбы, мына аудиттер айта алабы? Жаныңызда отурганда. 24 жыл канча пайыз болгон? Мына сиз айтып атасыз, азайып атат деп. Пайыз менен айтканда канча пайызга азайып атат? Анализ барбы сизде? Негизинен общий азыр биздин тиги Органтел айтып койсунчу. Общий көрсөткүч биздин азайып атат жылдан жылга. Пайыз менен мен түшүндүм. Мен сизде мында кыскача эле маалымат болуш керек да. Ана мына жерге жазыпсыңар отчетто 57% негизги республика бюджеттен. Өткөн 24 жылга салыштырып кыскача билип коюшуңуз керек да. Пайызга алганда көбөйүп атабы, азайып атабы? Ошону сурап атам. 2023 жылы негизги аныкталган бузуулар, резерв жоготуулары менен кошо 131 миллиард түзгөн. Бул жылы 144 миллиард. Кыскача айтып болгончу, пайыз менен азыр 57% деп атасыңар. 24 жылы канча пайыз болгон? Аныктоолорбу же кандай? Ошо силер текшерүүнүн жыйынтыгы. Мына жерде азыр отчетуңарда турат, республика бюджетинен мыйзам бузуу, мына диаграммада да турат, 57% деп жазып атасыңар да. 24 жылы канча пайыз болгон ушул? Ал 25 жылы мына көрсөтүп атасыңар 57%. Жергиликтүү бюджетте мыйзам бузуу эме. Жалпы республикалык бюджеттен ушул 24 жылы канча пайыз болгон? 24 жылы деле ошол 57%дин тегерегинде болгон, ушундай сыяктуу. Ошон үчүн мына урматтуу мындай отчетту даярдаганда силер бүт элге мындай белгилүү болуш үчүн өткөн жылга салыштырмалуу, мурунку жылдардыга салыштырмалуу анализ кылып жазып коюш керек. Хорошо, что аз депутаттар прогнозду айта албай атасыңар. Ал силерде анализ болуш керек, өткөн жылга салыштырмалуу. Мына мекемеде мынанча пайыз мыйзам бузуу болгон, азыр азайды. Республикалык бюджетте мына азыр быйылкы аныктамада 57% болуп атат. Өткөн жылы 56 эле азыр өсүп кетти, же болбосо тескерисинче азая баштады деп анализ менен чөткө отчет берип койсоңор, кыскача бизде суроолор болбойт эле. Эми рахмат, ишиңиздерде ийгилик болсун. Мындан аркы ишиңизде Кудай колдосун.